Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Рамазан айында баарыбыздын ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашсын. Көкбөрү эрежелеринде өзгөртүүлөр кирди. Бул чыгарылышта кандай өзгөрүүлөр болду? Кандай эрежелер кирди? Айтып беребиз. Ошондой эле Сары Өзөнгө келген Пегас аттуу күлүктүү ким минет? Бул дагы белгилүү болду. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. 9 май турнирине карата Көкбөрү оюнунун эрежелерине өзгөртүү боюнча Көкбөрү Федерациясы атайын комиссия түзгөн. Комиссиянын курамында 9 адам кирген. Алардын катарында эмгек сиңирген машыктыруучу Каныбек Кубатов, башкы калас Марат Сырдыбаев, ошондой эле тажрыйбалуу каластар Асылбек Шерибаев менен Эсенкул Нураков, спорт журналисти Табылды Асыгалиев жана федерациянын өкүлдөрү келген. Аталган комиссия бир нече жолу жыйын өткөрүп, төмөнкү өзгөртүүлөрдү киргизди. Аны эмесе жаңы эрежелерге токтолобуз. Жазалоо тууралуу. 2 мүнөттүк жаза калтырылды. Болгону абдан оор эреже бузуу болсо, мисалы атты катуу салдырса, анда оюнчуга сары кагаз берилип, спортчу 3 мүнөткө жаза мамыга кетет. Экинчи жолу оюнчу сары кагаз алса, ага кызыл кагаз берилет дагы, ал оюнга андан ары катыша албайт. Бирок 3 мүнөттөн кийин анын ордуна башка оюнчу майданга кошулса болот. Жекеме-жекедеги өзгөрүүлөр. Буга чейин катары менен 6 же 7 жекеме-жеке болуп келген. Эми мындай болбойт. Биринчи улакчылар жекеме-жекеден улакты ала албаса, экинчи улакчыларга мүмкүнчүлүк берилет. Эгер экинчи жекеме-жекеден дагы улак өйдө көтөрүлбөсө, калас ышкыргын жаңыртып, жекеме-жекени бүтүрөт. Ушул учурда жерде жаткан улакты бардык оюнчулар илип кетүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Мындан ары сыртка ташталган улакты эңип кетүүдө жана жерде жаткан улакты илип кетүү үчүн оюнчуларга 2 мүнөт берилет. Буга чейин 1 мүнөткө жетпеген убакыттан кийин жекеме-жеке болуп келген. Эми калыстардын колунда секундомер болуп, бардыгы убакыт менен болот. Булиттеги өзгөрүү. Булитте улак салып жаткан оюнчу эми аттан кулабастан казанга салыш керек. Эгер кулап кетсе же тайгазанга кошо кирип кетсе, упай эсептелинбейт. Оюн учурунда дагы булит болуп калса, ушул эле эреже колдонулат. Эрежелер жалпы Кыргызстан боюнча кирди. Чечим чыгарууда бардык облустун өкүлдөрү катышып, өз макулдугун берди. Бул пилоттук долбоор экенин дагы белгилеп коелу. Видео кайталоо алуу үчүн ар бир командада бирден мүмкүнчүлүк болот. Эгер команданын челленджи туура чыкса, анда ал видео кайталоо алуу укугу калат. Эреже боюнча ар бир командада 2ден форма болуш керек. Себеби формалары окшош болуп, айырмаланбай калып жатат. Буга чейин деле бул эреже бар болчу, бирок иштебей келген. Бул жолкусунда федерация буга дагы өзгөчө көңүл бурарын айтышууда. Мындан тышкары командалар аттын тердиктерине номерлерди сөзсүз түрдө басышы керек. 9 май турнири бүткөн соң дагы кайрадан эрежелер каралып, өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Жаңы эрежелер Түркияда боло турган көчмөндөр оюндарында колдонулат. Ошондой эле дагы бир жаңылык. Пегас аттуу күлүк аргымак Сары Өзөнгө өткөнү белгилүү болгон. Бирок ким минет деген суроолор болуп келген. Учурда Баткенде жүргөн Сары Өзөң командасы катуу даярдыкты көрүп жатат. Машыгууда Пегасты Сейитбек Анарбек уулу өзү ойноттору белгилүү болду. Сиздерге суроо, Сейитбек менен Пегастын тандеми кандай болот? Сейитбек бул турнирде мыкты оюнчу аталып, командасын чемпион кыла алабы? Ой пикир калтырыңыздар. Ошондой эле Көкбөрүнүн жаңы эрежелерине сиздердин оюңуздар кандай? Жазып коюңуздар.